Awan tereң tartып, көкірекпен чакрасам. Derdi. Mama. Benim üstünde çok yalçılar diyordu. Bu mağaza tarzı. O son tatlı özgürlüğü tespitiyle gibi faydasındalığa bu sene kızmak vardı. O son da cazap evet gibi siyasi mağaza tarzının kol olsunda, Türkçe olsunda, saf olsunda bu. Ne kadar ciddi yol kılsalar olur. Avantajı. Mama. Mama. Kavla, kavla, kavla. Real olsa iyice dağıtıp çıkar ya. Sadece götürür başına çıkar sonra çok böyle ne diye başlarsa. Sonra dolkunu olsa bir ya bir başlar. Yoksa sezgiyle de açıp sezgiyle şu var. Harbi şey seçmiyor. Aman can ulaşımı da var. Özgür boş defa. Harbi Cemal Bey'in boşluklarda. Hayır boş işte. Hayır boş işte. Boşluklarda bilirsin iki dağlarında bir çört. Bir çal boşluğa geliyor. Yemin hazır. Sağda aytқандай әркімге кішкентай бала шағаңа емнені десің. Ұялбай шырқап жүргеніңе қайғырып айтқан ата енені ұқпайды. Міне қайғырып жүресіңдер. Футбол ойнайсыңдар, мал тозасыңдар. Ошол жаштарыңа елестетіп ошол келгиле. Силер азыр мына кыз болуп турган эркиндиктен чыгышыңар керек да немеге. Силерге просто эркин болгон. Ошо балалыкка кирсеңер сен эркин болосуң. Өзүңөрдү ошол акыбалга алып келгиле. Силер ошолсуңар. Ал силерде жашап ошол ребенок да. Мына ошол мезгилде ойготуп алгыла. Анда беди азыр ачылып алгандан кийин сүйдөй баштайсың. Жаш бала кандай тартынбайт. Эчтекени ойлонбойт. Ошондо акыбалга өзүңөр түшүнгүлө. Баары силерде бар нерсе ал кетип калган жок. Эгер ушул акыбал менен жашай турган болсоңор, анда силерде обратный процесс башталат. Жашаруу процесси башталат. Эгер ошого өзүңөрдү көндүрүп алсаңар, жашаруу процесси менен жашай баштайсыңар. Просто булардын баары бизде эстен чыккан, унутта калган нерсе. Пайдалаган эмес. Чоң болуп алып, взрослый көз карашы менен өзүңөр да карабассыңар да. Да мен картайып кеттим деп картайбай жатып сүйлөп атсыңар. Эгерде силер кайра ошол өзүңөрдүн ошол возрастыңарга кайра кире алсаңар, ошону элестет. Сен койбой, биздеги илимдердин баары эле 7 күндө бир кайта атып коет. 7 күндөн кийин азыр карап күчкүнө карасаңар өзүңөр өзгөргөнүн байкайсыңар. Так эле баш болуп калган. Баары силерде куралды бар силерде. Болгондо ошол куралдарды биз пайдаланыш керек. Азыр жаратмандык касиеттер ачылып атканда биз ошол жаратмандыкты алмадык бүткүл нерсени. Толук жаратман болуп кетти. Эч коркпогула жаратмандыктан. Эмнеге мен жаратмандык болом дегенде баарына сенин ичиңде Кудай бар. Мына ошол Кудайдын өзүнүн тилеги, өзүнүн силерге кирип силерди жараткан себеби ошол деңгээлге силер жеткенине бул Кудайдын сүйүнүчү, Кудайдын кубанычы, Кудайдын жетишкендиги болот. Эстетиңер жапышыңар, жыркалсыңар, кандай жыркалдың? Чыгып мүнөп алып чаап жүрөсүңөрбү, эшек мүнөп алдыңарбы, кандай жыргал? Эчтеке менен биз забота, Аллахтын мээсине заботаны толтуруп алганбыз да. Азыр чыкпакчы ошол балалыкка келип, ошо эски нерсеге. Обратный процесс кое бергиле өзүңөр денеңерге. Кандай жыргал?
Endi ошо ички балага ички ребенок деп коет. Бул баары кайдан кетип калган иш да, бул ички кетип атат. Бул түбөлүк жаштыктын белгиси болуп иштейт. Андан кийин биз ошол өзүбүздү тааныбай, взрослый жизнь деп ага кирип алып, ошол эркиндиктин баары кулпуланып, баары жабылып калган. Просто өзүңөрдү элестетиңер. Атыгында Зиле апа бир жигитке чачын кармалап атат, тийишип атат. Ошондой бир жакшы нерсеңер бар го эстеп. Яssa. Баарыңарда бар андай бактылуу кесип. Аны элестете калгансыздар да кетип калган. Ырдабайынча ырдай баштайсың. Өзүң ошондой эркинге келип каласың да. Жыргализм деп. Жашоодун башагында эмне болгондо жыргал болот. Ким айтат? Ошондо ойноп көрүш керек да, могу немени алып салыш керек биздичи. Анау киши мени карап атат, анан мен туура эмеспи? Андай эле болбош керек. Спокойно. Ачык болуш керек. Сүйсөк сүйүп калдым деле айт. Байке сүйүп калдым дейт. Затого жетет да, бул жолдо ачык болот да. Адамдар ушунча ачылганда эч нерсе кармабайт. Көңүл таза деп коет го. Ушунча биз ушундай нерселердин баарын сактап, бекитип отуруп, ошонун баары ооруга айланган. Жара болуп кеткен ошондо. Чыгарыш керек бар. Бирөө менен ошондо бирөөгө таандыңбы? Бирөөгө капаландыңбы? Отуруп алып ошонун баарын кетир. Вопростун баары кантип кетирем деген. Ошол кетиргенге обычно кетире албайт адамдарчы. Көбүнчө бул каргыш болуп чыга берет. Урпактан урпак өтүпчү. Анан кийин айла жанга жан кылышат, ушундай кылышат да. Адам өзү деле аны кылып койсо болот. Ошончолук күчкө адам жетиш керек. Мисалы, могу түшүп аткан суу, жутуп аткан аба, 4 стика бар го. Бул 4 стиканы адам иштете билсечи, адам туп-турук таптаза болот. Өзүн. Ошол суу менен бүт нерсени жууп салса болот. Кирге толтурса болот. Кир суудун кириши болот. Яман суу ичкен болот. Ошондой сыяктуу баардык туруп калган нерсени кетирсе болот. Ушул суу менен деле сабар. Мисалы, сол сууга мага ишенбесеңер, Москва шолдон салып, мына хутордогу бир аябай көрсөтүшүн да. Ошону салып спиралды мындай айлантып, жасоо немен айлантып айласаңар, мунун суунун энергиясы иштей баштайт да. Кыргыздар айтат го, аккан сууда арам жок деп коюшат го. Ал эмне андай айтышкан дегенде, улам суу агып мынтип урулганда, ал өзү структурасын меайтет, кайра ордуна келе берет. Бүгүнкү күндө ученыйлардын башы жетип ошого немелерге келаткан дарыяларга коюшуп атпайбы? Сууду күчтөнтөбүз деп. Буну биздин атачы качан эле белгилеген. Эмсе азыр ошо тузду коюп эле ошентип ошо менен ичип, кечинде ошол туз менен үйгө коюп жатат дачы. Жатып эле жүрсө, күндөн өзгө башка нерсени такыр башка нерсе. Ар бир жашооңор сен опыт болуш керек. Пайдалангачы. Ошондо силер жигитиңиздер көп нерсени. Өзүңөрдө өсүү башталат, өзүңөрдө өсүү башталганда токтото албайсыңар. Сүйүнүп ойгоносуңар же сүйүнүп кыйкыргың келет бирдеңени таап алыпчы, өзүнчө алуучат кетчи. Бул ошо Кудайдын кубанычы. Ошондой нерсени айтат да Кудай, мына отурбайсыңар, биз канча кайрылып атабыз. Жана шаадатта келип кайрылды да. Булардын шаадаттарынын көзүнө Никулин деп күлдүрөт го, кинолордо. Ошолор келишет булар. Ой, элиң мындай отуруп алып, элди күлдүргүлө депчи. Күлдүрөйүн десек эчтеке билбейбиз күлдүргөнүчү. Даже ошо алтындорго биз кантип өтөбүз деп туруп вопрос бергенде, карикатура сүрөттөй кылып туруп неме түшүп келди да, биздин куйчугата. Шапкесин мындай кийип алып, көзүн жаап, колуна эки мындай көпүрө, мындай асмар көпүрө бар го. Ушундай көпүрө көтөрүп алып, анан коюп койду да. Майкл Джексондой болуп күлүп нары өтөт.
Hayır, o beni de biz karab düşünmedik de. Niye bu müteahhit? Ünsüz sözsüz yok öyle yürüt adam biz geçe. Görseydi adam. Ay o öyle. Gül öyle cürgüç. Gül öyle can dünya oldu. Öt getesin et zaten. Anam biz seçmeysek. Çocuğu ağa gövüldür ağa yaş oldu jır kaldı gelirse. Ay evet buranın istedi. İyi ne sizler sazda etsinler içki dünya orada. Sırtkı dünya o şu hatırlayacak. Kırgızlardı. Yüreklerin var. Bir de cama söz aytmadık da. Kanday bolsa da keremet, yaxşı, okumuş degan söz aytadi. O'sha sözdü bar adamga qayda kelerini bilchi. Bak bu bilan qator keladi. Shunday so'zlar siz gülüşüge kerak. Jashoo degan boshlaymi jashozni. Bunday so'z bor. Sen jashooni qaysi qirimi bilan qarasang, jashoo sana o'sha qirim bilan buriladi deydi. Endi siz uyingizga borib, kuyovingizga bitta qarab ko'ringizchi. 2 soatdan keldik deysiz. Alışding avtomatik. Yo'q, jilmayib qarasangiz, ha, dobrata men suyim yana. Bu bir tatgan energiya magnitsiya. O'shandayda ошол нерселер bo'ldi. Sizlar o'zinglar yaratuvchi bo'lgandan, o'zinglar yaratman bo'lgandan, emneni yaratib qo'yganda bari bir şey yo'q. Misoli, uyg'urga kelgan chechakqa but kiyingmaydi. Qanday chizasiz? But kirganda odamga bilishga but bilan qut kiradi degan so'z. Bu ayoq chindiqda o'sha ideyaga keladi. Sizlarmenchi, rizqi beraka. Anan keleskanda uyinglarda gözün aldidan baqirib turasiz, vaqt energiya turib qoladi. Shu ketib qoladi. Ancha but bilan kelgan. Adam endi uy tarafga qo'yib, o'sha kelsinlar, ag'a joylashmasin. Irg'itib o'ylab yoqda даже men de bilchemiz. Maga bir kun Shazat qayerga tushib qoldi. Sen o'zing qanday butun chechasan de. Istesem kelib butunga qarabdim, buyoqqa irg'itib. O'sha ko'plagan narsani biz jon qo'shamiz. Misol shaka salgan qo'ngda shakang elni ish qiladi. To'ra salindi, bu to'ra emas salindi. Shularni bari sizlarga urug' denegerga bari shaykash boshlaydi. Sinkronatsiya qilib, o'shanda bo'lib turishdi. Barchasiga damni sezasinga, birdek senga damni sezasinga. Biroq o'sha har jag'indagi dunyoni sizlar ko'rolmaysanlar. Misol 7 notani bilishinglar bizga, 7 notada qo'yib, 7 tangni belgilab qo'yib, biz o'sha matrisada yashab ketdik-da. Sizlar qanchalik o'shadan chiqqanda, o'g'li azizdan jetayotganda mana birga jetni sezyapsan. Shular meditативныйga o'zingga shu sotsiatsiya nar jag'ina kirsangiz, taqa boshqa jetlarni sezyapsan. Ko'ruvdan o'shanda. Ko'rayotganlardan öyle ko'rgan hareket qilsalar, bu sizlarni sezimga to'g'ri tashlaydi. Odamning sezimlari ochila boshlaydi. O'shanda sizlarni ko'rayotgan, sezayotgan sezimga arjan ko'rib yurganingizda, buni praktikaga jasab o'shanda bilishingiz. O'shanda ana sezim dunyosi, yaratma dunyosida aldagi sizlardagi dunyo neda qo'ydi? Yan dunyoda qo'ydi. Yan dunyo deganda qanday tushunasizlar? Canni o'zi aytyapman. İçki düğünü. Bu sen dunyoga emas, jan ichki Xudoyning dunyosi. Xudoyning uyi yo'q deyishgan-ku, guruh aytganda bundaycha. O'sha buyoqdasi. Ular o'sha yerda sizlardagi jan dunyo deb qo'yadi. Adad 7 qatmada turadi. Astronomni qatmari unday bo'ladi-da, dit deb qo'yadi, yo'qni. Andagi ani qurchab turgan alqaqni dit deb qo'yadi. Dil deb qo'yadi, anan dit deb qo'yadi. Ana ditdan keyin niyet peyil bo'lib ketadi-da. O'sha 7 qatmar qurchab turadi-da. Anan 4-chi dunyo bor. Bugun biz o'tayotgan soat. Bilasizlar sizlarda o'sha 4-chi dunyo. Ладно, sezim dunyoni bilasizlar, aytmasakda sezasizlar. Tigi jan dunyoni mana hozir aytyapmiz. Jan dunyosi 7 qatmardan turadi. Ani sizlar emne dilga yaqin bo'lsa, al aqletlik do'st deb qo'yadi. Даже o'zingni do'sting chiniga ditdan deb qo'yadi, do'st bo'lganda
Буларды акыреттүү достор деп коет. Булар сени кетпейт эч жака. Сатып кетпейт. Буга ушундай керектүү достор болот да. Буну акыретте да эч ким ажырата албайт. Бити менен дос болгондурчу. Андан кийин ниет пейил турат да алкактарчы. Ниет пейил деге десе бул өзгөрүлмө. Бүгүн бирдекеге план коесуңар, ай деп кайра өзгөртүп аласың. Бул эмне деген да туруктуулук жок. Толук аны кармап иштесе болот да. Анан эң сырдуу дүйнө адамда жашаган керемет дүйнөсү бар. Аны биз билбейбиз кантип. Бирок адамда бар. Биз өтүп аткан сабак силерди керемет дүйнөсүнүн ачылышына алып барат. Ал кантип ачылат? Ким аны ача алат? Азыр силер ушул жерде отурсаңар, ушул жерде анау кыз отуруп көрдүң башын чайкап. Эмнеге ал кыз ошентип атат? Суроо келдиби силерге? Олообуз келди, которду оногусу минтип атат депчи. Ар жерде бирөө отурат ана жаныңарда эле. Буту колу өзүнө баш ийбей калган. Көтөрүлүп эле минтип элечи. Вот булардын баары энергиясына ошол кереметке жакын энергия толуп баратат. Адамдын кундалини деп коет го, жанынын башы деп коет. Ошого энергия толо баштаганда балкуу башталат адам. Башка сезимдер бүт ачыла баштайт. Ошол кундалини көтөрүп отуруп силердин эки мээңе киргениңерде оң сол мээ деп коебуз го, эки мээ бирге кошулат. Ошо кошулганда силер жерде биз баягы адамдын жука жыштыгы бар да, ошо жука жыштыкта ошондой толоттоган экөө бириккенде адам өзүнө өзү чачып кайып болот. Каалаган жерде боло алат. Азыркы орустардын илими боюнча телепортация, телекизнес деп атпайбы? Дал ошону кыла алат да. Вот ошого жете турган баарыңарда мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз аракет кылбайбыз ага жеткенге. Себептен обратно эле кайрылып келебиз, баягы эле байланган нерседен чыга албайбыз. Көрөкат. Бүгүн мисалы көрөкатты чечебиз деп отурабыз. Чынындачы. Ушу чечеличи көрөкатты депчи. Чынында бизде эле мындай да, силер азыр мындай болуп атат да, мен мыкты болуп чыгып кеткеним менен канча. Тиякта мени кайра түшүрүп салат. Мына араңарда любойуңар мыкты болуп чыкканыңар менен кайра бирдей түшүрүп салат. Эмнеге дебейсиңерби? Илгери чыгып кетчү. Мисалы Иисус, Будда деген пайгамбарлар, Мухаммед пайгамбарлар чыгып кеткен. Алар чыга алганда, мисалы Мухаммед пайгамбар же Иисустар артынан элди ээрчите алган. Артынан элди ушундай сыйкырларды жасап көрсөтө алган, муштарды кылган да. А бизде жок. Себеп дегенде азыр баарыбызды тең көтөрүп келип туруп, эмне? Силер теңсиңердер. Баарыңар бир жассың. Бир бүтүнсүңер. Ошон үчүн сен ал чыгып кетип ал чыкпай калат деп сен азыр бир жерде турасың, баарың бирсиң. Баарың теңсиңер. Эмесе эгерде ушундай сабак берип биз анда мен өзүм эле бул илимди чыгып кете берсем болмок да. Жок. Именно эл билиш керек, эл көтөрүлүш керек, элдин сознаниясы ошого жетиш керек. Ошо алып чыгып кетериме да мен чыгам чыкпайбы мени көрсөткөндө бүтөт. Эң алдыда Манас ата кетип баратат. Артында эл кетип баратат. Эң артында мен турам. Мен ойлоп калдым, ой, бул элдин баары чыкмайынча мен жүрө турбайм биякта депчи. Иә. Анан ошентип эле жүрөбүз. Анан менин ошол ниет тилегим баары ушул бир нерсени эл билип мындай өзүнөн ойгонсо экен. Ушул бирдекени билсе экен, ногу көртүрлүктөн чыкса экен мындай пендечиликтечи. Ошол сознанияга байланбаса экен булар эмне? Биздин сознанияны пендечиликте байлап салганда, мисалы адамда эң биринчи эмне бар? Макулуктук сезим бар. Айбанчылык деп коет. Көрөсүңөрбү айбанчылык? Андан кийинки сезимди пендечилик деп коет. Ой, мен пендемин деп коюп эле ошо бирден болсо Кудайга шылтап эле. Мына Кудай мынтип атат, биз пендебиз да, биз болуштан эмне келет эле? Керек болсо да өлгөн чымынды тирилтип албайт белең кыйын болсоң деп ошондой бир нерсе менен жашайт да. Андан кийин өткөндөр кишилик деп коет. Мындай туура түшүнүп, мамилени башкача кылып коет. Андан кийин биз адамдык даражага барабыз. Адам болуп, адамдай бир ушундай бир адамбыз деп өстүп көтөрөбүз да. Мына ушул 4 даража тең
Бул сенин жердеги даражаң өсүүгө берген. Сен андан өтүшүң керек. İnsan деген. Ошо неме жакшыраак да. Адамдын жакшы мыктыраак инсан дейт да. Ал ошодон чыккандай эсе космиктик ал ааламдык жаран болупсуң. Сен бүт ааламга сиңип кетесиң. Бүт аалам силер менен. Бизде бир жерди билбейбиз го. Жерди асмандан караганда бир точка. Жанында канча точка бар. Биз ошо сознание бир эле немеде турат да. Анан расширение болду, сен ушулардын баарына киресиң. Биздин келечектеги балдардын баары азыр Россияга барып иштеп атпайбы? Бир жака барыпчы, андай болбойт. Булар өздөрүн ошол энергия менен жукартып отуруп, башка планета, башка галактикаларга барып кызматка. Бир күндө барып келип иштей берет. Только ошолордун тарбиясын азыр тааныйт. Алардын жан дүйнөсүндө биздеги азыр ачкөздүк, өзүмчүлдүк болбош керек. Анткени биздин дүйнөдөн да окмуш дүйнөлөргө барат да, ошондой дүйнөлөр бар. Ошондо ошолордун ошол энергиясы ойгонуп кетпеш керек. Алсам экен дегенчи. Чертпегенде аны алып келатканда бул биздин энергия менен чакырыш келбейт да бизге. Айда күйүп кетишти. Адамчы. Ошон үчүн азыркы ого 2026 буга чейинки балдар да күчтүү, но 2026 жылга көтөрүлүп аткан балдар булар такыр башка балдар. Булар сен тарбиялай албайсың. Азыркыны тарбиялай албайсыңар буга чейинки. Аларды вообще тарбиялай албайсың. Алар сени тарбиялайт. Жок, алар түшкөндө төрөлгөндө эле башка да. Азыр көрсөтүп атыр го ютубтардан. Төрөлө салып эле ата мама деп сүйлөшүп атпайбы? Ошондой сыяктуу бул чекесе эле да мына хрустальный балдар, алмазный балдар деп бөлүп атпайбы? Эмки азыр 26 жылдан бери келе турган балдар такыр башка. Вот Кутордодо ушул нерсени өткөндө башталды. Эми ошо Кутордо ошол нерсе илимди билгендиктен же ошо энергияны тартып калабы билбейм. Индеецтериң деле келип атат ягы баары келип эле бешиктерин берип атат да. Баа беришип атат да. Жандар деп. Анан мен ойлоп койдум, кыргыздан кыргыз эле туулуш керек дейм. Булардын баарын алып келип атат депчи. Но это менин кыска оюм. Чынында аалам бир да. Мы сейчас биз түпкү кийип жүргөн баары биз өзүбүзгө жазып алган маскабыз да. Силер чында ушундай сулуу жан керемес. Жан ушундай сулуу да. Просто биз ушундай нерсеге кат болуп отуруп анан. Да, бүгүн ошондой болуп отурабыз. Эмеде эң назик, эң сулуу, эң ушундай сонун жандарбыз. Вот ошого барасың.